Урматтуу баяндамачы, сизге суроом бар. Жакшы кошулганыбыз. Сизден тактайын депчи, Америкага кеткен ошо кыргыз жарандары алимент төлөгөндөр фактылар барбы? Азыр ага сот департаменти бар. Ошол себептен биз Америка Кошмо Штатына кайрылганбыз. Алар ошо бизге ошол сунушту берип атышпайбы. Силер бул конвенцияга кошулган эмессиңер. Жакшы. Айтайын дегеним мындай да. Америка Кошмо Штаттарында азыр биздин кыргыз жарандары эмгектенен көп да, көбүнүн документтери туура эмес да. Азыр ушуну кандай десем, кошулуп алып туура эмес кыла албайбыз биздин жарандарга. Ал жерде 10 жылдап документ бүтпөй жүргөндөр бар. Ошолорду депортация кыла албайбызбы? Суроо ушундай да. Жок, бул жерде эгерде кайрылуулар түшсө, биз анан бизге мисалы сот департаментине арыз түшсө, ошол себептен эле кайрылабыз да. Түшүндүм, ошо сот департаментине бир эле түштү арызча. Ал жерде бир бала 10 жылдан бери эмгектеп жүрөт да, байкуш документ бүтө элек. Америка Кошмо Штаты ал баланы сыртка депортация кылып салбайбы? Кепилдик бере аласыңар ошого? Бул жерде азыр могу конвенцияда андай нерселер каралган эмес, бул жерде ошол эле маселени эле биз. Сот департаменти эсил кошумча болсо кошул. Кошумча барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү, Кубат Черикчи, сот департаменти. Бул жагынан бир айтуу сөз бар да, бул жалгыз боо аялдар ажырашып кетип, анан балдарын бакканга ошолордун укугун коргоо үчүн бул Гаагский конвенцияга биз кошулуп жатабыз. Ошол Америкада болгон бул балдары бар атасы болсо ошол жакта алимент төлөбөй жүргөн. Ошондо бизге арыз жазса ошол аялдар биз Америкага жиберебиз бул соттун чечимин. Анан Америкадагы бизге окшогон орган ошол атасы ошол жакта катталган болсо, анан ошол жакта иштеген акча тап, официалдуу акча тапкан болсо, ошол доходунан кармап калат да. Анан бияка жиберип турат. Жакшы, катталган болсо, катталбай жүргөндөр көп да. Алар кандай болот? Катталбай жүргөндөр боюнча андай немеде келишимде андай жазылган жок. Аякта катталыш керек сөзсүз түрдө. Временное пребывание болсо да катталыш керек да. Жок, катталат, кээ бирлеринин документ бүтпөй жүрөт, кээ бирлери жүрөт, иштеп жүрөт. Ошо депортация кыла албайсызбы? Ошо суроо ошондой. Ал жагынан бияка бул алименттердин өндүрүү боюнча тиешеси жок. Анткени аякта органдарга жибергенде официалдуу катталган эле жарандарга алар алимент өндүрүшөт.